Саламатсыздарбы, жаңырган жуманын алгачкы жаңылыктары назарыңыздарда бүгүнкү чыгарылышта. 100 000 сомго чейин насыя алгандардын 3 айлык үстөк пайызын жоюу боюнча финансы уюмдары арыздарды кабыл ала баштады. Кварталына мен 900 төлөмөкмүн, ошону ушул ай менен жоюп беришти. Медайымдарга рахмат, аталышта акция жүрүүдө. Рахмат деген ушундай болуп атат. Анан Улуттук көкбөрү оюнуна кызыккандардын саны өсүш берүүдө. Жалпыга жакшы маалым болгондой, мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого катышууга борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна 65 жаран арыз берген. Бүгүнкүгө алардын 48-нин документтери калды. Аталган мекеменин жетекчисинин ордун басары Абдыжапар Бекматовдун билдиргенине караганда 5-өө өз каалоосу менен баш тартышса, 12си талап кылынган кагаздарды толугу менен даярдай алышкан эмес. Ал эми учурда мамлекет башчылыгына күрөштүү улантууга укук алышкандар банктардан эсептерди ачышып, кол топтоо менен алек. Бул процесс 3 декабрга чейин жүргүзүлөт жана ошол күнү шайлоо күрөөсү төгүлүшү зарыл. Каттоо мөөнөтү 14 декабрда аяктайт да анын эртесинен тарта үгүт иштерине старт берилмекчи. Ошону менен бирге эле айрым жарандарыбыз каражатты үнөмдөө максатында келерки жылдын 10 январында жакында эле коомчулуктун талкуусуна коюлган Конституцияны жаңы редакциясына бүткүл элдик добуш берүүнү өткөрүүнү сунуштоодо. Мына ушул жагдай жана баш мыйзамыбыздын долбоорунда көрсөтүлгөндөр эл арасында ар кандай ой пикирлерди жаратпай койгон жок. Жакшы, ар ким билген болбой, бир киши жооп берген жакшы. Жок, мен билбейм, байкап турмун дебей. Мисалы үчүн сен президент болсоң, сен эле жооп берген жакшы. Бул бала болсо, бул бир жооп берген жакшы. Жакшы ал, жакшы. Ошондой эмгиче өзгөрбөй, буга чейин өзгөргөн жок эми 30 жылдан бери. Өзгөртүш керек ошо. Туура эле көрөм. Туура эле. Жанагынча депутаттын кереги жок бизге. Негизи алардын баарын багып атпайбыз, мына карап эл багып атат. Бизче аз болгону жакшы, но результат жакшы болот да, көп иштеш керек. Парламентибиз батыштын өлкөлөрүнө тийиштүү көрүнүш да. Чыгыш өлкөлөр башка болот да. Ошон үчүн мен ойлоп койдум, бизге аралаш система керек го. Биз үчүн президент баарына жооп берип, өкмөттөн дегендей. Мен негизи колдойм ошо өзгөрүш керек парламент. Өз мойнуна алган адил туура, бир четичи. Бир чети бир кишиге баш ийген жакшы болот. Бир талап болупчу. Анан көрүнгөнү башына алып эле көрүнгөнү жасап атпай айланайын. Бирөө башкарып, бирөө эме болсо, ошонун угуна түшүп, улам ошондо болуп кетсе жакшы болот. Жаштарга берсе бийликти ичине. Башаламандык башкаруу болуп атпайбы? Ошону деген жаңы закондорду киргизип, жакшынакай элге пайдалуу закондорду бышыктап жакшынакай кылып киргизиш керек. Конституцияны мен өзгөртүүгө аябай эле эмемин. Макулмун. Эми элдин жашоо шартына карап өзгөртүш керек. Мурунку конституция болсо эми баары баягы эле чоңдордун өз көмөчтөрүнө бул тарткан эле закон болуш керек. Анан эми өзгөрсө бизге деле карапайым элге чылыш болот беле деген ойдобуз. Мен өзгөрүшүн эле каалайм. Мурункудай эмес. Алар эми депутат мурункулар эми өздөрүнө тууралап өткөрүп алышып эле мындай карапайым кишилерди карай албай эле неметилбей калып атпайбы. Өзгөрүшүн каалайм, беркини эмесин. Ошонусуна макул каршы эмесмин да өзгөрүшүнө. Башка кабарлардан 100 000 сомго чейин насыя алган жарандардын 3 айлык үстөк пайызы жоюлат. Мындай кадам өкмөттүн токтомуна ылайык ишке ашырылып, учурда финансы компаниялары, банктар, кредиттик союздар жарандардан арыздарды кабыл алууда. Алардын катарында Айылбанк ачык акционердик коомундагы кардарлардын кайрылууларын кабыл алууда. Теманы кийинки сюжет улайт. Мен жанакы кредит боюнча келдим эле. Тиги жеңилдетүүлөр берилип атат. Нарын районунун Оттук айылынын тургуну Аида Тайчаева мал чарбасын өнүктүрүүгө карата жай айларында 50 000 сом насыя алган. 3 айда бирден төлөм жүргүзүлгөндүктөн төлөм мөөнөтүнүн убактысы жеткен. Мындан улам өкмөт тарабынан чыгарылган токтомдун негизинде пайыздар кыскартылат деген кабарга байланыштуу банкка келген. Айылбанктан 50 000 сом акча алгам 10% менен. Анан ошол жеңилдиктер берилип атат деген угуп азыр заявление жазып чыктым. Ошо февраль айынын эмесин төлөп берүүгө ошо төлөп беришти. Кварталына мен 900 төлөмөкмүн, ошону ушул ай менен жоюп беришти.
Айылбанк ачык акционердик коомунун Нарын филиалында жалпы 2000ден ашуун кардар 100 000 сомго чейин насыя алышкан. Андыктан өкмөт тарабынан чыгарылган токтомду аткарууга карата учурда банк тарабынан иштиктүү аракеттер жүрүүдө. Бул постановлениянын шарты боюнча эгерде ошол бир кардардын бир канча кредити болуп, бирок ошол кредиттердин баардык жалпы суммасы 100 000ден ашпаса, биз ошол бир канча кредиттин бирөөсүнүн 3 айлык пайызын жоюп бергенге шартыбыз бар да, ошо постановлениянын негизинде. Бул кредиттер өздөрү 1 октябрь 2020 жылга чейин алынган кредит болуш керек. Жана ошол эгерде бир кардардын бир канча кредити болсо, ошол кредиттин бирөөсүн гана биз 3 айлык процентин жоюп бергенге шартыбыз бар да. Ошондой эле мисалы бир канча банктардан кредит алган болсо, ошол кардар өзү тандаш керек да, кайсыл банктын кайсыл кредитинин процентин жоштургангачы. Мындан улам ар бир кардар өлкөнүн кайсы банкы болбосун 100 000 сомго чейин насыя алган болсо, 3 айлык пайыздарын жойдурууга мүмкүнчүлүк бар. Насыяңыз ушул жылдын 1 октябрына чейин гана алынып, жалпы суммасы 100 000 сомго чейин гана болушу шарт. Маалыматтарды тактоо үчүн ар бир кардар насыя алган банкка барып же WhatsApp аркылуу арыз толтурса дагы болот. Бизге 5 декабрга чейин кайрылганга үлгүрүш керек өтүнүч кат менен. Өтүнүч катты болсо ар кандай жолдор менен берсе болот. То есть жанагы телефон аркылуу WhatsAppка ыргытат бизге. Ошол аркылуу биз реестрге кошобуз, бирдиктүү реестрине. Өтүнүч катыбыз болсо, атайын мындай формада түзүп койдук. WhatsApp'ына биз үлгү кылып ыргытабыз, ошону толтуруп кайра бизге ыргытып коюш керек да. 0700 009 871 Марат. 0706 084 009 Айгүл деген кызга ыргытышат. Пайыздарды жоюуда кардардын социалдык абалы эске алынбайт. Тагыраак айтканда, кызматта иштейби же жокпу арыз берилсе эле 3 айлык үстөгү жоюлат. 3 айлык пайызды жоюштуруу боюнча бул социалдык абалы каралбайт. Бул ошол алынган кардардын кредиттери общий совокупная задолженность деп коет, ошол 100 000ден ашпаш керек да. Насыяларды жеңилдетүүгө карата өкмөттүн мындай кадамы пандемияга байланыштуу өлкөдө түзүлгөн кырдаалга карата зайымчыларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү болуп саналат. Бул үчүн өлкө казынасынын эсебинен каражат бөлүнүп, банктар тарабынан төлөнгөн сумма каржыланмакчы. Чапара Садыкказиев, Абсамат Дөреспеков, Нарын шаары. Халык саламаттыгын сактоодо иш алып барып жаткан медайымдарга рахмат. Аталышта акция өткөрүлдү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин жарлыгына ылайык 1 айлык жарыяланып, анын алкагында Нарын шаарынын Турдакын Усубалиев атындагы Борбордук аянтында салтанаттуу иш-чара болуп, алдыңкы медицина кызматкерлерине сыйлыктар ыйгарылды. Теманы кийинки сюжет улайт. Эгер оорулуумду аман-эсен айыктыра албай, колуман келбей калса. Жылдыз Ускенова Нарын облустук бириктирилген ооруканада медайым болуп 25 жылдан бери иштейт. Бул жылдар аралыгында миңдеген өмүрлөрдү сактоого карата салым кошкондордун катарында. Өмүрүн медицина тармагына арнаган айымдын бүгүн эмгеги бааланып, Нарын шаардык мэриясынын ыраазычылык каты менен сыйланды. COVID-19 далай кишилердин кризиске учуратты, далай кишилерибизди алып кетти. Баш ооруп, чыдабай ооруп жаткан экен, ошо келинди уколдорум менен, өзүмдүн колумдагы уколдорум менен айыктырып кете алдым деп ойлойм. Ал келин мага рахматын айтты, ыраазычылыгын айтты. Анан да бир киши ошо үйүндө дарыланып ооруп жаткан экен, ошо ооруп жаткан кишини да ыктыярчылар алып барды, ушул кишиге жардам бергиз деп. Колунда врачтын назначениясы менен ошол кишиге жардам бердим, ал кишини айыктырып кете алдым. Буюрса, семьясына кайра коштук. Дал келген учурда оорунун алдын алууда Саламаттыкты сактоо министрлигинин тапшырмасына ылайык өлкөдө медайымдарга рахмат айт акциясынын 1 айлыгы жарыяланган. Аталган акция Нарын облусунда 16 ноябрдан баштап уланууда. Аталган иш-чарага өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, алдыңкы медайымдарга сыйлыктарды тапшырышып, адам өмүрлөрүн сактоого карата кошкон салымдарына ыраазычылык билдиришти. Сиздерге мына мед кызматкерлери ушул башыбызга оор күн түшкөндө ушул мед кызматкерлери элибиздин, журтубуздун миңдеген өмүрлөрүн сактап калганыңыздарга биринчиден таазим кылам. Айрыкча медицина кызматкерлери үчүн пандемия учурунда иш алып баруу оңбогондой эле опурталдуу болду. Өз өмүрлөрүн тобокелге салуу менен жардам көрсөткөндүгү алардын кайратмандыгын көрсөттү. Учурда Нарын облусу боюнча жалпы 1,5 миң медайым бар. Ар бир бейтап менен непосредственно контакт болуп, уколун сайып, жанында болуп,
Ошонун негизинде анан кийин ушу эмгектери бааланып, медайымга рахмат деген ушундай болуп атат. Анан чынын айтканда бул медайымдардын статусун көтөргөнгө ошолорго баягы багытталган ушу маареке. Делем ушу ар бир медайымга чоң рахмат деп айтып кетип элем, себепти эмгектери аябай оор, ага дагы чыдаган кишилер иштейт, ошон үчүн чын жүрөктөн чоң рахмат. Иш чаранын жүрүшүндө ак халатчандарга алкыш сөздөр айтылып, маданият кызматкерлери тарабынан концерттик программалар менен коштолду. Аталган акция мындан сырткары облустун бардык райондорундагы саламаттык сактоо мекемелеринде дагы улантылууда. Азима Жекишова, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар. Акыркы бир ай аралыгында эле кургак учук оорусуна кабылгандардын саны 4 адамды түздү. Ошентип жыл башынан бери илдетке кабылгандардын саны жалпы 91 адамга жетип, 2 адам жарык дүйнө менен кош айтышкан. Адистердин айтымында кургак учук оорусуна кабылгандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу төмөн. Тагыраак айтканда, өткөн жылдын 10-айында ооругандардын саны 130 адамга жеткен болсо, быйыл 39 учурга аскатталган. Бирок бул көрсөткүч оору азайды дегенди билдирбейт. Болгону пандемияга байланыштуу бейтаптар ооруну өпкөнүн сезгенүүсү менен алмаштырышып дарыланышууда. Андыктан жарандарга жөтөл пайда болсо тийиштүү адистерге кайрылып коюусу зарыл дешет кургак учукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн дарыгерлери. Эми спорт жаңылыктарынан. Эрендердин эр оюну болгон көкбөрү оюну жыл өткөн сайын калк арасында кеңири жайылып, ага кызыккандардын саны артууда. Дегенибиз, спорттун бул түрү жаштар арасында өзгөчө колдоого алынып келет. Мына ушул улуттук оюнду даңазалап, облустун мыкты командасын чыгарууга белсенген элеттик көкбөрүүчүлөр туурасында кийинки материал. Көкбөрүүчүнүн негизги күчү анын минген аргымагында деген Аманбек Нурланбек уулу 22 жашта. Ал бала күнүнөн улуттук спорттун көкбөрү түрүнө кызыгып, акыркы 2 жылдан бери өз айылындагы көкбөрү командасынын курамында ойноп келет. Мындан улам ал жакында эле астындагы аргымагын 100 000 сомго сатып алган. Булакка кызыгуум себеби 8 класстан башталган. 8 класстан бери ушу булакта билем. Негизги 90% негизи атта иштейт. Элеттик жаштардын көкбөрү оюна кызыгуусунун башкы себеби акыркы мезгилдердеги ата-бабалар аздектеген спорттук оюндун эл аралык деңгээлде кызыгуулардын орун алгандыгы болууда. Мындан улам облустагы ар бир айылда улуттук спорттун бул түрүнө атайын командалар түзүлүп, ага кызыккандардын саны күн сайын арып келүүдө. Көкбөрү оюну эми мисалы бул да спорттун бир түрү да. Кыргыздын биздин мактанып жүргөн оюндарыбыздын бири. Анан бул оюн менен азыр мисалы жаштардын баары ойноп атат, кызыгуу жакшы болуп атат. Ушинтип мисалы көчөлөп жүргөндөн көрө жаштарга жакшы бир түрткү болуп атат да. Кызыгуу жакшы жаштарга. Буюрса республикалык деңгээлге көтөрүлөбүз деген жакшы ой максаттарыбыз бар. Антке менен улакчыларды түйшөлткөн көйгөйлөр да жок эмес. Маселен, көкбөрү командаларга колдоолордун жоктугу алардын өсүп өнүгүшүнө, республикалык эл аралык деңгээлге чыгышына тоскоолдук жаратып келет. Колдоо жок негизичи. Спонсорлор тарабынан колдоо жок. Болгону улакчылар өзүлөрү өзүнүн күчү менен өздөрү акча чогултуп, бизде эле мынакей айыл ичинде оюндарыбыз бар. Ошондон чогулткан акча менен ушакка келип отурабыз. Анан колдоо жок негизинде элечи. Спонсорлорго айта кетет элем ушундан колдонуп. Спонсорлор колдосо, ушу нарын облустун көтөрсө, улакчыларды байма-бай беттештирип турса, ошо жакшы болот эле. Мына ушундай көйгөйлөрдөн кийин облус аймагындагы көкбөрү командалары тажрыйба топтоо максатында өз ара оюндарды уюштуруп келишет. Маселен, бул беттешти өткөрүп берүүнү Нарын район Чет Нура айыл аймагын жаштар уюму колго алган. Бүгүнкү көкбөрү оюнунун максаты ушу жаштарга туура багыт берүү, жаштарга колдоо көргөзүү максатында ушу оюндарды буга чейинки жакшы спорт жагына колдоолор болуп атат, колдон келишимче аракет кылып анан. Мына ушу уюштурулган оюнга Нарын районунун айылдарынан жалпысынан 9 команда чакырылып, көрөрмандарга бүйүр кызыткан оюн көргөзүлдү. Байге фондунун жалпы суммасы 10 000 сомду түзүп, жыйынтыгында мыкты командаларга диплом, грамоталар, акчалай сыйлыктар тапшырылды. Эсенбек Сталбек уулу, жаңылыктар. Дүйшөмбү күнгө карата жаңылыктар соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.